Алар жок деген сөздү түшүнбөйт. Жеке жашоомо менин макулдугум жок эле кийлигишти. Менин артыман бирөө түшүп алгандай сезилип атты. Бул тууралуу эч кимге айта албайм. Мени ким укмак эле? Көпчүлүгүбүз мындай жагдайга чалдыкканбыз. Бул сезимдерди биз билебиз. Бул ылдыктан жабыр тарткандардын башынан өткөн сезимдер. Ыдык көрсөтүү деген бул эмне? Ыдык көрсөтүү бул адамдын эркине каршы жасалган, анын аң сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу. Көпчүлүк учурда биз мындай жагдайларга күбө болгонубуз менен көп көңүл бурбай коебуз. Ыдык көрсөтүү жол берилгис көрүнүш. Ошондуктан коомчулук буга каршы туруш керек. Биз бул көйгөйдү коркпостон ачык айкын айтышыбыз керек. Эгер ыдык көрсөтүү жазаланбаса, бара-бара зордук зомбулукка алып келээрин эстен чыгарбаңыз.